Assalamu alaikum dostlar. 2 günden beri Abdulkadir Хосанов темасын бүтүрө албай акыры кече түндө Манчестер Ситиге алып барып анан тынчыдык. Болгондо дагы азыркы учурда футболкаларын басып баштаган жана Фабрицио Романо да атактуу "Here we go" сөзүн айтып баарын бүтүрдү. Бирок ушул Абдулкадир Кыргызстан, Өзбекстан эле эмес, бүтүн Орто Азия элинде Испания Супер Кубогунун финалында болуучу El Clasico'ну аз да болсо унуттуруп салды. Эми мына акырындык менен мына ушул El Clasico тууралуу да кепти баштай берели. 12 январдан 13 январга караган түнү Сауд Арабиянын Король Абдулла Спорт Сити стадионунда El Clasico орундалат. Реал Мадрид Барселона буга чейин жалпылай өз ара 295 бете жеткөзсө, алардын 109 оюнунда Реал, 123 оюнунда Барса жеңген. Бул бетте жалпылай ойнорсо, достук беттеште башкасы, кыскасы Барса Реал кайсы убакта ойногон болсо, жалпы беттештердин жыйынтыгы. Дал ушул Супер Кубок алкагындагы 17 жолу ойношсо, аларда 10 жолу Реал жеңген, 5 жолу Барселона, ал эми 2 жолу тең чыгышкан. Титулдар боюнча Супер Кубок титулу Реалда 13, Барсада 14. Эгер эртең оюнда Реал Мадрид жеңе турган болсо, Супер Кубок алкагындагы кубокта анын эсеп сандарын теңеп алышат. Эми эки команданын акыбалы кандай? Реал Мадрид жарым финалда Малорканы утуп ишенимдүү финалга чыкты. Ла Лигада дагы да болсо лидер болуп келе жатат. Оюнчулары дагы тапталып El Clasico'га аман-эсен жетип келишти. Бирок Чемпиондор Лигасында жолу жүрүшпөй жаткан чагы. Барселона келсек, таптакыр тескериси. Чемпиондор Лигасында команда топ 8-ликтен орун алган. Ал эми Ла Лигада акыркы оюндары такыр жүрүшпөй, жаракаттар, тең чыгуулар, жеңилүүлөр Ханси Фликтин балдарын лидерликтен түшүрүп салды. Ал эми Супер Кубокко болгон маанайын Атлетик Билбаого каршы оюнда байкай алдык. Болгондо дагы Ламин Ямал жана Гавинин гол киргизгени El Clasico'го чейинки Реалга болгон сигнал катары билсек болот. Эми оюн жыйынтыгы кандай болору белгисиз. Бирок оюн топ даражадагы болоруна шек күмөн жок. Достор, сиз кайсы командага жан тартасыз жана жеңишин каалайсыз? Негизи эле эртеңки El Clasico'да ким фаворит?